бүгүнкүндө биз жалпы биздин министрлик аркылуу убактылуу канапалаш кылган сүйлөдөргө майыктарга карларга 7 миллиард 900 миллион сомдуу пособия же жаран аркылуу биз берген болчубуз. Негизи мындай биринчи жардамдык бул биздин тармакка абдан мындай иликтүү жардамдык болуп деп айтсак биз жаңылышпайбыз. Анткени биздин президентибиз Жапар Нургожоевич ушуга чейин болбогон эбегейсиз көп иштердин баарын биздин тармакка карап берди. Өзүңөр билгендей, биринчи иретте мынакей майыптарга пособиясын 100-200% көтөрүп берген болчу. Өзүңөр билгендей, бүгүнкү биздин өлкөбүздө 202 миң майыптар бар. Анын ичинде 120 миң майыптар пенсия алышат. Калган 82 миң майыптар биздин пособиябызды алат. Ушуга чейин бир 10 жылдын ичинде бир дагы жолу ушу пособиянын өлчөмү көбөйтүлгөн эмес болчу. Мынакей биздин президентибиз чечиминен 100-200% пособияларды көтөрүп берген болчу. Анан тышкары болсо ошо эки жардамдыктын ичинен дагы кошумча кетсем, 1-январдан баштап биздин интернаттагы жашаган биздин карларга, биздин балдарга бир күндүк тамактын өлчөмү 2 эсеге көбөйтүлүп берген болчу. Андан тышкары болсо, өзүңөр билгендей, үйлүгө көмөк деген пособияны бүгүнкү күндө 105 миң үй бүлө, анын ичинде болсо 349 миң биздин балдарыбыз алат. Ошо эки пособияны алуучуларга кандайдыр дагы кошумча жеңилдик болсун деп 1-январдан баштап электр энергиянын өлчөмүн 40%-га кыскартып берген болчу. Ушул эки бүлөлөргөчү. Анан кийин дагы кошумча эле 1-июндан баштап үйлүгө көмөк деген пособия алуучулардын пособиянын өлчөмүн дагы 50%-га көбөйтүп, бүгүнкү күндө мурун пособиянын өлчөмү 810 сом болсо, бүгүнкү күндө 1200 сомго чейин көтөрүлгөн болчу. Анан кийин биздин тармакта дагы бир топ дагы көйгөйлөр, аны сөзүңөр билесиңер. Мисалы биздин майыптар өзүн багалбагандар, өзүн теге албагандар, ошолор болсо биз жеке ассистентти деген кызматты ачып берген болчубуз. 1-июнга чейин жеке кызматты 18 жаштагы майыптарга эле каралган болчу. Кийин биздин президентибиз ушунда туура баардыгын көрүп, өздөрүнө так сезип, ошо эки чекти алып койду. 1-июндан баштап биринчи топтогу майыптар муктаж болгондор ошонун баарына болсо жанагы персональный ассистент болсо каралып берет. Ошол эле учурда мынакей персональный ассистенттин бир айда мурун алган эмгек акысы 4900 сом болсо, аны болсо 6300 сомго чейин көбөйтүп, анан кийин жанагы кошумча патент менен анан кийин налогту биз төлөп берип атабыз. Негизи мынакей баардыгын карасак, бүт биздин тармактагы пособия алуучулардын сандары бүгүнкү күндө баардыгы мындай так болуш үчүн биз бүгүнкү күндө анализдин баарын өткөзүп, интерактивдүү картаны түзүп атабыз. Муну Кыргыз Республикасынын өкмөттүн төрагасы Жапар Нургожоевичтин тапшырмасынын негизинде бүгүнкү күндө биз 100% оцифровка кылдык, болсо 219 миң миллион. Негизи болсо, мынакей муктаж болгондорго эле жардам бербестен мурун эч качан биздин тармакка эмгек акыбызды көбөйтүп берген эмес эле. 1-апрелден баштап биздин кызматкерлерге, жумушчуларга эмгек акыбызды 80%-дан 100%-га чейин көбөйтүп берген болчу. Негизи бүгүнкү күндө мынакей ушундай кечиккендерибиз абдан мындай сезимдүү, көрүнүктүү, биздин тармакта биздин жараныбызды алган жарандарыбыз баардыгы бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын президентине Жапар Нургожоевичке ыраазычылыгын билдирип айтып атышат. Рахмат. Бул сине деп ойлоп койлойсуз. Азыр орусча Кыргызча кош.
Как вы знаете, 15 июля президент Кыргызской республики Жапар Сапарчинович провел заседание правительства по итогам первого полугодия. И очень, так сказать, с пристрастием, требовательно было проведено это заседание и были высказаны как наши